Ата пленжандағы көріс, 24-ші тарихта көріс барлығы майна yapılır. Assalamu alaikum. Qanday, yaxshimi? Yaxshi. Salomatsizlar. Qandaysizlar? Patronlar mutlu olsun. Xabarlar mutlu olsun. Kim aldı? Siz mi gelmiş? Mektepte işte muallim oldu. Ha, muallim mi? İki komnat algan ekansiz da? 3 komnat. Ha, 3 komnat. Ha, yaxshi. 4% men aldın mı? Evet, 4%. 25 yıl. 25 yıl aldık. Maşallah. Rahmat sizge. Жылуу экен? Жылуу жакшы экен. Şunun var sizin emeğiniz, ne soğuk versin. Аябай жакшы экен. Жардымчылары бар. Üstü qanday жылыйт? 24 этаж. Sularının çıkışı qanday ekan? Ayvay kuramatalıyız, çayvay çoğunlar. Kudayım ömür versin, ne soğuk versin. Mına kançadan beri üy çok adamlar üylü kılıp oşularını batasını alıp batanız. Batas sizge kavun olsun, göt yaşağın, göy işlep, dağ işlep, üy çok cürgü üy verip kuvandırıp durunuz. Biz ayvay kuvandırışlar. Çok atası men. Men kudağıyım oğlum. Gelmiş. Ha, diye kudağı yapıyor. Kaynana. Rahmat, Rahmat, ayvay kuvandırışlarız. Kim ekenin? Talas'tan, Talas'tan, Kudaveylarından. Yaxşı. Atan ötüp ketken o değil mi? Rahmat sizge. Atasınday bolup, şehrimizge köp kaygan istey bolgonunday. Kırgızstanda köp jaştar ösüp törölөр isteyin. Sizge rahmat, ушундай үйү жок. Köp jaştarga колдоо көрсөтүp, atasınday bolup, şu Kırgız elini ушинтип көтөрүп аткан sizge rahmat. Sen mutlaka yaşıyorsun. Kvartirada Kaça төлөчүң? 40 000 төлөчүм. 40 bin? Aynen. Algan zarplatın kança? Алган зарплатым мамлекеттик аз эле 20 000 алам. Андан тышкары өзүм художник менен сүрөт тартып иштейм. Анан келинчегим банкта иштейт. Gelince kaç alıyor? Ал 75 000. 75, sen 20, 90, 40'ın kvartiraga төлөчүкөн 40 sen. квартирага төлөчүбүз. Азыр бияка канча төлөй турган болдуң ошондо айына? Бул жака 33 000 Айына 33 ашыракта. Тик квартирадан дагы ылдыйраак Андан жаңы жаркыраган жакшы квартира. Азыр 20 000 колуң аласыңбы? Азыр 20 000 колум алам, андан 40 ала баштайт экенсиң да. Апрелден баштап мугалимдер менен медиктерге көтөрүлөт да 100%. Бериңиз жакшы болсун. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ким кочойка? Мен. Сизби? Каякта иштейсиз? Осодалида. Я. Осодалида. Жеке жактарда иштейсиз. Канча комнат квартира? 1 комнат. Жакшы эле экенби сен? Жакшы сонун. Жылуу. Качестволар болуп да аны кантип жүрөт? Мурдага кача төлөйсүз? Квартирада. Канча төлөйсүз? 25. 25. А бул жер 1 комната, да? 1 комнат. Канча азыр 15 төлөйт экенсиз? 20. 20. Зат өзүңүздүн квартира. 13 жылдан бери. Балдарыңыз болду? Каякта иштейсиңер? Мен стиральная машинка мастер. Мастер. В магазине администратор. Канча табасың сен айына? 40 000. Сиз 50 000, 90 000. Сиз канча табасыз? Мен 60. 60. Жакшы турбайбы анда? Бул квартираны силер анда 10 жыл эле төлөп коет экенсиң. Кудай буйрса. 25 жылы жок эле. Очередке туруп койсоң, тез эле очередиң келип калат. 1-2 жылдын ичинде эле. Азыр массалык түрдө салынып атпайбы? Батирелер. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Konuştuk olsun. Rahmat. Assalamu alaikum. Kandaysiz yaxşımı? Atasız o deyimiz ya? Siz aldınız da ya bu ya? Kayakta işteyiz?
Mekteple işledim, tek personalda. Tek personalda. Topta işletkesi de. Topta. Жақсы, рахмат. Qancha yıl oldu işlegeniniz? 12 жыл болды аяқта іштеген. Burada qayda turib жүрсеңіз, qancha төлеп жүрсеңіз? Burada kvartiraga 10 000 төлөчүмүн, анан биякта айталек. Meylinizler hem kutlu olsun. Kutlu olsun hem жақсылықтарыңыз болсын. Kutlu olsun diye jigitler var ekan buna. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Konuşmalar mutlu olsun. En jo'g'org'i talqin olibsizlar, asman olib ketibsizlar. Rekordga harmagan shunday keyin. Ya, jerekom chiqarmaganda. Жақсы екен. Полный бош берілейік. Отоплениясы жақсы екен. Қай жақта істейсіз? Ким алды сіз? Елім жана жогорку билим берүү инновация министрлигинде иштейм. Қанша айлық аласыз? По-моему, 43 000. Сізче? Частный фирмада иштейбиз. Қанша аласыз? 35-40 алабыз. 80. Bu жаққа қанша төлейсіңдер? Қанша комнат? 3 комната. 3 комнат. 30 төлейсіңдер? 36-35 жылда. А мұрда квартира қанша төлейсіңдер? Кімде? Жырғап қалған екенсіңдер? Айына жыргады. Зато өз үйіңер болып қалады. Иесі жоқ па пока? Yok. Bir komnata ekan mi? Sizdirген каналда ертең чыгып кетип болсун. Соттогон жокпуздар буну. Назар ой. Моолар дагы уже бүттү. Анан бул жер бүт асты парковка. Тегерентте чеке полный парковка. Ошондо 2227 парковка болду. Анан детский площадкаларды кылабыз. Жарымын деп болуп калыптыр, жарым эле. Детский площадкалардын баардыгы жасалат. Детский площадка боюнча эс алуучу ушул бүткөндөн кийин күзүндө бул жер мощный микрорайон болуп калат да. Толук кандуу 100% уже бүтөбүз да. Kaça komnat? Bir komnatalı. Жақсы екен? Кәсіпті, ешіктері, терезелері. Жылышы қандай үйің? Өте жылы екен, терезені ашып жатабыз. Қайда іштеттіңіз? Мен эксим болду, жеке компанияда иштейм. Мұрда қаяқта іштеттіңіз? Burada милицияда иштейм. Мен иштеген ушунда ошентке тургам. Келинчегим милицияда иштейм. Азыр деле. Қанша аласыңар болғанға? Азыр зарплатаным көбөйттү. 60-тан кем албайсыз, а? 60-тан кем албайм. 80 аласыз ба, 70-80? 70 алам. Сізче? 70 таза. Бияққа қанша? Бияққа бір 20 лет төлейсіңдер, 20-25. Балдарыңар бар ма қалды? 3 баласы бар. Жақсы. Айым неге бір комнат алдыңар? Далевой менен. Я. Далевой менен бе? Айым неге бір комнат? Сағат 3 комнат албайт біліңер, 3 балаңар болсын. Бірақ комфорттық келгелесіп қалдық. Мен за границаны көп шығып қалдым. Hani көзсіз жұмыстан бошой. Жоқ, ал Бракта независимо да, егерде Далевой менен алса. Ооба. Үч бала менен кантип бір комнатада жашайсыз? Кийин увеличить болот да. Неме расширение барсаңар болот, билесиңби? Расширение деген бар да, азыр буну кайра тапшырасыңар. Мисалы канча төлөсөңөр буну, ошонуңар эле 3 комнатага өтүп кете берет. Анан 3 комнаттын калганын төлөйсүңөр. Түшүндүңөр, а? Мен буякта 25 жыл калдым деп атпайм. Далевой менен алган болсоңор, ошо бар да туруп, муну кайра тапшырып туруп, канча төлөсөңөр, жарымын төлөдүңөр да. Ошол сразу 3 комнатанын жарымына кетет. Анан калган 3 комнатанын калган суммасын 50%, 15 жылга бөлүп төлөйсүңөр. Түшүндүңөр, а? Хоть эртең жасаса болот да, туурабы? Кайра эле сдавать этип. Буякта очередте тургандар көп да, бул однокомнатныйды башкага берип саласыңар. А бул 3 бала менен болсоңор, буякка эметпейсиңер го? Bir комната кантип жашайсыңар? Мана өзүңөр көргүлө. Эже болгонубузда сүйүнүп алдым. Ал күчүңөргө жараша карап көрөсүңөр да. 2 комнат калсаңар, алмаштырсаңар болот. Расширение деп кете берсиң, 3кө чейин. Ар кандай жолдору бар. Мейли, кут болсун. Кут болсун, комшуңар бекем болсун.
Бияққа дағы өзүнчө котельник могу блокторго. Бул өзүнчө, бирок дагы биз башкаларга бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жанагы менен берип атабыз, бирок запаска башка домдорду кошконго эми мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушул жердеги башка адамдарды Ушул жерден дагы башка ал эми бул жердики өзүнчө мурун күбө бар экен. Бул өзүнчө, анан дагы буяк калган блоктор өткөндө ал жер өзүнчө болобу? Жок. Жаңы башка жактан үй салсак кошконго мүмкүнчүлүк бар да биз. Бул тегеректерин. Алыска кошо албайсыңдар, тегерек чечим. Саламатсыздар, дагы бир жолу. Жаңы жылыңыздар менен. Баарыңыздар батир алгандарсыздарбы? Жөн эле чакырылып келип калдыңар. Суроо айтыңыз. Эми биз 2 жыл мурун 750ден алганбыз да, үлүшчү болупчу. Ошо договордо калабы ошол боюнча кала берет, мурун калганыңар кала берет. Кийинкилерге улам жаңыртып атабыз да биз. Биз 750дөн бергенибиз, ошондо бул жерди 700дөн бүтүргөнбүз, 700дөн бүтүрүп $50 кошконбуз. Ал $50 эчтекеге жарабай калат экен мамлекеттик ипотекалык компания үчүн. 25 жылга берип атабыз да силерге. Анан элестетиңиздер, 25 жылга 1 квадратына $50 это бул. Ошон үчүн $250 кылалы деп неме кылганбыз. Бул мындан биягын. Ал мурункулар калат. Мурунку кандай келишим түзсөңөр 750дөн алгандар мына могул катар эмес беле. Алар калат ошо бойдон. Эми калганы 950дөн. А башка центрда билесиңер 1000ден 1400гө чейин болуп атат. Баягы престижный райондордо анан элитный деп эсептелген квартираларды 1400гө чейин берип атабыз. Алардыкы бир 900 менен 1000ге чейин бүтөт квадрат метр мисалы. А биз болсок 1400дөн берип атабыз. То есть 700дөн эле бүтөт, бирок 1400дөн 2 эсе кылып берет. Калган 700ü үстүнө кошулуп аткан 706 тиги жогору жактагы райондордо. Толугу менен мамлекеттик ипотекалык компанияга түшүп атат. Ал ошо мына могу силерге окшогон жанагы $50 үстүнө кошуп койгондорду покрывайт экен. Түшүндүңөр, а? Түшүндүк. То есть бул 100% мамлекеттик компания. Бул жерде бирөөнүн чөнтөгүнө бир тиын түшпөйт. Мамлекеттик компания курулуш менен заниматься этпейт. Башында курулуш кылабыз дегенде мен кескин түрдө каршы чыгып токтотуп койгом. Анткени курулуш курду дегенче анда акча уурдалат. Мына моунча материалды деп 50 сомго сатып алса 100 сом кылып көрсөтөт. Сементтиги мүшөгүн 500 сомдон алса 1000 сомго алдым деп көрсөтөт. Ошо менен 10 миң болот дагы ипотекалык компания банкрот болот, келечеги жок болот. Анда силерге квартира келечекке 20 жыл, 30 жылдан кийинки балдарыбызга куруп бере албай калат. Ошон үчүн биз компанияларга берип атабыз да айтып атабыз. Мына сен 700дөн куруп бересиң. Биз алып 900дөн беребизби, 1000ден беребизби? Ортодо кошулган акча ипотекалык компанияга. Ошондо бухгалтерский учету четко болот да. Эч ким эчтеке жей албайт. Рахмат. Түшүндүңүздөр, а? Ишиңизге ийгилик. Эмне үчүн айттым муну жана? Жол байсалдуу болсун, ишиңизге ийгилик. Анткени мына ушинтип эле анан кийин бизди курулуш бербей атат, анан өзүлөрү куруп атат деген бир мындай жеке жактардын сөздөрүн угуп атам да мен. Кел кур десек курбайт 700гө. Жок, бизге 900дөн куралы биз дейт. Бизге эчтеке калбай калат экен. А калбай калса анда сөз чыгарбады деп атам. Айланайын, аман бол, өмүрлүү бол. 30 жылда болбогон да мындай. Акыркы 3 жылда президенттер берип баштады. Бири дагы президент берген эмес. Рахмат сизге. Ачыгын айтчы. Болгон эмес. Кыргыздын маңдайына чыккан жылдыз болбоду айланайын.